Hoş geldiniz. Hurmatly Kanibek Kapашevич, hoş geldiniz. Жаңы кызматка, министрлик кызматка киришишиңиз менен куттуктаймын. Бул кызмат өтө жогорку жоопкерчиликтүү кызмат экенин жакшы билесиз. Стратегиялык кызмат, мамлекеттин келечегин аныктай турган кызмат, билим берүү тармагы. Ошондуктан сизге мына суранычыңыз менен макул болуп, ишеним артып сизге ушул кызматты коюп атабыз. Ошондуктан сиз ишенимди акташыңыз керек. Сүйлөгөн сөз менен кылган иш далгелерин далилдешиңиз керек. Ошондуктан ушул кызматка коюп атабыз сизди. Бул билим берүү тармагына биз акыркы 2 жылдан бери абдан катуу көңүл буруп келатабыз. Мунун бюджети билим берүү тармагына мурда 29 миллиард сом болчу. Азыр биз 49 миллиард сомго көтөрдүк. Дээрлик 2 эсе көпкө көтөрүп бердик. Анан эми бул акчаны чечип берип коюп, бюджетти чечип берип коюп менен эле маселе чечилбейт. Муну өзүңүз жакшы билесиз. Мугалимдердин деңгээлин, сабак берүү деңгээлин, өзлөрүнүн билим деңгээлин өтө жогорулатыш керек. Ошон үчүн көп мындай физикалык түрдө, мындай практикалык түрдө иш алып барыш керек. Буга чейинки министрди ишенип койгонбуз, эсиңизде болсо керек. Пара ала коюп кармалып, ал министр кызматтан алынып кетти. Тилекке каршы ушу жакшы министр эле өзү дагы мындай продвинутый, прогрессивдүү, ушул бүгүнкү замандын талабына ылайык келген ой жүгүрткөн, ушундай менеджер, ошол реформа кылып аткан министр эле. Бирок тилекке каршы адам баласы деген пендечилик кылат экен, өзүнөн кетип калды. Сиз, мен ишенем, андай пара алууга барбайсыз, таза иштеп бересиз деп мен ишенип, ушул ишеним артып ушул кызматка коюп атам. Азыркы окуучуларды жакшы билесиз. 21-кылым эшикте техникага умтулган, техникага сүңгүп кирип бараткан заман. Ошондуктан окуучуларды дагы ушул бүгүнкү күндүн замандын талабына ылайык сабак берип, бүгүнкү күндүн талабына ылайык билим берип, билимдүү, илимдүү кылып алып чыгыш бул сиздин милдетиңиз. Мугалимдердин милдети. Ошондуктан мугалимдерди дагы аттестациядан өткөрөсүңөрбү, билим деңгээлин мындай комиссионно текшересиңерби, ушундай адилеттүү карап туруп, ошол ал жагындагы реформа барганга, толук реформа, бала бакчадан баштап мектептерди, жогорку окуу жайларына чейин реформаларды жасаш керек. Илгерки система менен эле отурабыз биз азыр. Ошону тез арада бүгүнкү бүтө турган ишти эртеңкиге калтырбай жасаш керек да. Ошондон анан кийин күнү түнү дебей иштесеңер, ошондо дагы барып алдыда келе жаткан бир 4-5 жылда араң бул системаны оңдойбуз. 1 жылда өзгөртүү киргизип, 1 жылда эле тим эле жомоктогудай кылып жибергиле деген дагы милдет эмес. Бул реалдуу түрдө мындай физикалык түрдө жетишпейсиң да. Ошондуктан баягы экинчи тарабы дагы 4-5 жылды күтүп отура бербей, ушу 1 жылда, 2 жылда ушу 4-5 жылдык алдыдагы жасай турган ишти 2 жылда жасайм деген максат коюп иштесеңер, ошондо бир ийгиликке жетесиңер деп ишенемин. Анан албетте илим тармагы бизде аябай мындай артта калып калды, каралбай калган тармак болду. Аларды дагы катуу көзөмөлгө алып, илим тармагы менен дагы тыгыз байланышта сиз иш алып барышыңыз керек. Анан учкун билесиз, өзүңүз дагы убагында ошол жерде жетекчи болуп иштеп кеткенсиз. Азыр учкунга бардык аппаратураларды алып келип бергенбиз, заманбап аппаратураларды. Мындан ары бир дагы мамлекеттик кагаз жеке компаниялардан чыкпаш керек. Только учкундан чыгат. 100% биз өзүбүз жетишебиз. Бардык техникаларын алып келип коюп бердик. Эми Кудай буйрса келечекте акчаны да өзүбүз печаттете тургандай болобуз. Паспорттарды дагы, мына паспорттарды май айынан баштап өзүбүз чыгарганга жетишебиз. Мына буга чейин өзүңүз билесиз, жалаң жеке компаниялардан чыгарып келишкен паспорттарды дагы права, тех паспорт бардыгы боюнча 15 миллиард сом бөлүнгөн болсо мамлекеттен бир тыйын кайра мамлекетке же салык түрүндө, же башка доход түрүндө келген эмес, киреше түрүндө. Азыр эми бизге биздин эсебибиз боюнча только учкундан печаттетебиз мамлекеттин акчасын. Кайра бир 3 миллиарддан кем эмес салык түрүндө кайра бизге кайтарылып келет мына мамлекетке. Мына биз ушундай ишти кылдык. Ошондуктан ар кандай тендер жолун ойлой коюп, же болбосо бир коррупциялык метод менен акча уурдап алыштын бир жолун ойлой калып туруп анан жеке компанияларга бербегенди токтотушуңар керек. Билим берүү тармагына кандай китеп болобу, тетрадь болобу, же болбосо күндөлүктөр болобу, ушулардын бардыгын учкундан гана печаттетишиңер керек. Бул боюнча менин указым бар. Ошондуктан андан чыгып кете албайсыңар деп ойлойм, бирок пендечилик деген бар экен.
көрүп атабыз. Буга чейин буйтап өтүп, эптеп баягы акчаны урдаш үчүн распоряжение менен указды да буйтап кеткен чиновниктер болуп атат. Мен ошонун негизинде сизге баягы алдын ала эскертип айтып коюп атам да. Сарбаш, сиз туура түшүнгөндөй, туура баалагандай билим берүү эң өзөктүү тармак, өтө татаал тармак. Мен жоопкерчиликти түшүнөм. Сиз өткөндө айткансыз, билим берүү тармагы тез арада масштабтуу реформага муктаж деп. Ошол боюнча концепцияны мен сизге 1 айдын ичинде бүтүрүп берем. Сиз айткандай убакыт өтө чукул. Биз балдардын келечегинен кедерги чаппашыбыз керек. Негизинен 5 багытта деп атам. Bizde mektep yaşına çeyinki balдар 6 yaşka çeyinki 1 milyon 200 bin eкен. Анын барына балабакча куруш үчүн 2 миллион 2600 балабакча кура албайт экенбиз. Болгондо лицензиянын баарын жокко чыгаралы, каалаган адам балабакча аша берсин. Бул биринчи. Орто билим берүүдө бизде 60% дүйнөлүк стандартка жооп бербейт экен. Азыр бир системаны киргизели деп атабыз. Сиз менен да өкмөт менен, парламент менен, коомчулук менен талкуулайлы ваучердик финансылоо. Сиз президенттикке талапкер болушун айткансыз. Ошону ишке ашыруучу учур келди. Этап менен. Казакстан киргизди, Грузия киргизди. Бизге бир ошол Эстония модели жагып атат. Үчүнчү профиттеги училищелер боюнча орто техникалык окуу жайларга толук финансылык, чарбалык, эркиндик берели дагы алар өндүрүш менен чогуу иштесин. Бизде мамлекеттик жекеменчик партнерчилыгы деген закон бар. Ошого өткөзүп берели. Окумуштуулар боюнча сиз абдан туура айттыңыз. Мен азыр сунуштарды даярдап келдим. Азыр билимдер академиясы реформа болгончо жаш окумуштар карап калбасын, президенттик стипендия берсек. Жогорку окуу жайларга негизги талап сапат, биз аларга академиялык эркиндик беребиз. Сиздин указ менен түзүлгөн 5 улуттук университетке өзгөчө талап болот. Мисалы үчүн азыр дүйнөдө 2040 жылкы эң маанилүү топ 10 профессия болсо, бизде бир да вуз даярдабайт экен. Сизден Сарбаш бир 3 нерсени өтүнөм. Биринчиден бизде эң мыкты мектептерде байдын балдары окуйт экен. Россияда Путин Сириус мектебин ачкан. Бизде болсо ошол кедей үйлөдөн чыккан бирок таланттуу балдар бар да. 7-класстан өйдө президенттин астындагы гимназия түзсөк, өкмөткө тапшырып берсек, ушул акчанын негизинде көлдө бир пансионатты алабыз. Август, июль эс ала берет лагерь катары, сентябрдан июнга чейин адегенде 150 бала калалы. Бул таланттуу кедей үйлөдөн чыккан, мүмкүнчүлүгү жок балдарга ошондой сунуш кылып келдим, ошону колдоп берсеңиз. Сразу мен жооп берип коеюн. Көлдө 220 балага даярдалып атат. Жакшы болуп турат. Даярдалып, общежитиясына салынып, 20 мугалимден турган мугалимдерге үй даярдап атабыз. Президенттин алдындагы ушул мектеп ушул болот, ушундай мектеп гимназиясы болот. Бүтүндөй өлкөдөн жанагы одаренный балдарды, таланттуу кедей үй бүлөдөн чыккан таланттуу балдарды алып келип окутабыз. 20 мугалим да ошол жерде жашайт, жашап иштейт дагы, ошол балдарды круглый год окутуп, анан чыгарып турат. Бул сиздин эметиңиз. Анан жана балабакчалар боюнча, балабакча мектептер боюнча быйыл Бишкек шаарына 12 балабакча салып атабыз, дагы бир мектеп салып атабыз, чоң мектеп. Ушуну менен Бишкек шаары бүтөт. Мындан ары Бишкек шаарына балабакча дагы, мектеп дагы салбайбыз. Салына турган мектеп керек болуп калса, балабакча керек болуп калса, жеке ишкерлерге беребиз. Мына ошолорго жерин бекер беребиз. Анан коммуникациясын киргизип беребиз. Алар өзүлөрү салып, өзүлөрү жеке менчик мектеп кылып, жеке менчик балабакча кылып иштетсин. Региондорго дагы ошондой биз мүмкүнчүлүк беребиз. Ал эми 100гө жакын 87 97 биз мектеп калды. Республика боюнча айылдарда баягы өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул мектептерге окуганга болбойт деген жыйынтык чыгарып берген. Аларды уже алдыдагы бир 2-3 жылда бардыгын салып, жаңылап бүтөбүз дагы. Андан кийин анан айылдарга дагы мектептерди салбайбыз. Эгер салам деген болсо, райондун центрларына 32 шаарыбыз бар. Аларга 7 областтын центрине, анан Бишкек шаарына салам дегендерге биз толук укук беребиз, мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Эми бул мамлекет эле салып, анан мамлекет эле каржылап кете бербешибиз керек, жеке менчиктерге дагы укук беришибиз керек. Алар дагы мына Бишкектин ичинде канча деген жеке менчик эмелер бар, балабакчалар бар, мектептер бар, условиясын, шарттарын жакшы түзүп берген. Ошон үчүн байлардын балдары бар, ошол жакта окуп атышат. Мейли окуй берсин, а бирок мамлекет биз кедейлердин балдарын жана эң жакшы окуткан мектептерге чогултсак болот. Жанагынтип ал Чолпон Атада бул маселе чечилген. Азыр бир аз тыйын-тыбыр керек болсо, калганын баягы курулушту аягына чейин бүтүрүп эле уже өлкөнүн булуң бурчунан
220 баланы топтойбуз. Муну мурунку келген 2 министрге чейин да айткам, эми сизге дагы айтып атам. Муну мен өзүм көзөмөлгө чыгарып, көзөмөлгө алып аягына чыгарып берем. Анан калган ишти сиз жанакы сунуштаган сунуштарыңыз болсо, мага бергиле, сунуштарды кат жүзүндө мен колуман келишинче бардыгын алдыга жылдырып берем.